Багбанчылыктан сырын жаңыдан өздөштүрүп жаткан Алмазбек Өмүрзаков буга чейин маалымат айдыңында эмгектенип келген. Өзүнүн кесиби биолог болгондуктан пикирлеш достор менен Нарын шаарына мөмө жемиш бак дарактарды өстүрүүнү колго алып, алгачкы аракеттерин көрүүдө. Демилгелүү жаштар учурда 30дан ашык алма, 500 малина жана карагат көчөттөрүнө өз чөнтөктөрүнөн 80 000 сомго чукул каражат сарптап, Ысык Көл облусунан алып келишип тигишүүдө. Биз ошолго климатка ылайыктуу көчөттөрдү алып келип тигүүнү көздөдүк. Биринчиден бул жакшы инновация болуп эсептелинет. Анткени бул жакта биз малинанын эле 3 сортун алып келдик көлдөн. Карагаттын 4 сортун алып келдик. Климатка ылайыктуусун. Жаш багбандардын бул аракетин шаар жетекчилиги колдоп, Нарын шаарын жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын питомнигинен 6 соту жер аянтын бөлүп берген. Багбандар бул аянтка климаттык шартка ылайыктуу көчөттөрдү өстүрүү менен келерки жылдары калаанын ичине жайылтышмакчы. Бул бизге ошо ишкерлер келди, буларга биз колдойбуз. Себеби дегенде бул нарынын шартына кандай көлдүкү, чүйдүкүнөн келип туруп испытание сыяктуу алып келип атат да. Өстүрүп көрөлү депчи. Анан биз да муну колдоп, мэр менен сүйлөшүп туруп 6 сот жер бердик да. Анан бул жерге булар ошо малинанын 3 түрүнөн, алманын 3 түрүнөн, анан карагат айдап атышат. Анан буюрса эми бул өсүп кетсе, бизге жакшы болон турат, андан биз да булантып кетебиз ошондуч. Мына ошо багбандардын алып келген алма көчөттөрүнүн алгачкылары отургузулду. Ага шаар мэри катышып, жер жагынан дагы да колдоолор болоорун билдирди. Жеке адамдар тарабынан ошол базарда иштеген ишкерлерибиз бар экен, жеке демөөрчүлөрүбүз бар экен, алар тарабынан болжол менен 100дөн ашуун көк карагайдын дарактары отургузулду. Бул жеке адамдар. Анан жанагы мамлекеттик кызматта иштегендер, облустук мекемелерде иштегендер, шаардык мекемелерде иштегендер дагы өздөрүнүн чөнтөгүнөн, мындай айтканда айлык акысынан сатып алып, бир болжол менен бир 500гө жакын көк карагайдын көчөттөрүн отургузуп беришти. Жашыл мурас улуттук өнөктүгү башталгандан бери Нарын шаарынын аймагына 2000ден ашык ийне жалбырактуу бак дарактардын көчөттөрү отургузулуп, 3 жаңы эс алуу аянтчасы уюштурулууда. Ошол эле маалда калааны көрктөндүрүүгө шаар тургундары тарабынан да колдоолор көргөзүлүп, жашылдандыруу иштери уланууда. Эсенбек Сталбек уулу, Нурбек Рахманов, Өлкөдеми, Нарын шаары.